Карьерам кыйрады, жалгыз мени кетиришти. Кыргызстандык ишкердин баяны. Иштен айдалган соң кеңсе кызматкери Данияр Мамбетов Бишкектен ылайыктуу жумуш таба алган жок. Бирок 2 баланын атасы белин бекем бууп жеке ишин ачкан. Кеңсе кызматкери болуп көпкө иштеген Данияр Мамбетов күтүүсүздөн жумуштан кетип каражатсыз калган. Бирок ал кол куушуруп отуруп калбады. Азыр Данияр кичинекей кыргызстандыктарга программалоону үйрөтөт. Өзүңүз жөнүндө кеп салсаңыз. 32 жаштамын. Бишкекте бюджеттик кызматкерлердин үй бүлөсүндө төрөлгөм. Атам бир топ жылдан бери мектепте дене тарбия мугалими. Апам ооруканада кадрлар бөлүмүн жетектейт. Үйүбүздө акча тартыш болгондуктан кичине чагымдан бери эле акча табыштын амалын издечүбүз. 8-класста окуп жүргөнүмдө апам иштеген ооруканада кашааны сырдап акча тапкам. Жыты каңылжаарды жарган кара алиф менен бир айда сырдап бүттүм. Тапкан 1000 сомго ошол убакта укмуш мода болуп жаткан чолокшум менен кооз көк Adidas сандал сатып алгам. Аларды кийген соң бут кийим сапаттуу жана кымбат болушу керек экен деген бир бүтүмгө келгем. Ошол күндөн бери фирмалык гана кроссовка сатып алууга тырышам. Программист болууга Кыргызстанда бул кесиптин келечекте маянасы жогору болоорун эч ким туя элек кезде киришипсиз. Кантип? Ошол убакта Counter Strike деген оюнга кызыгып кеткем. Компьютердик клубтан чыкпай калгам, бирок көп өтпөй оюндан жадап алымсынбай бараттым. Оюн үчүн гана клубка барбастан администратордун ишмердигине кызыктым. Акырындап компьютерди өздөштүрө баштадым. Андан кийин Кыргызстан эл аралык университетинде программисттикке тапшырып 2 жылча гана окудум. Себеби досум экөөбүз бизнес ачып, электрдик массажер сата баштадык. Аларды Дордой базарынан алып, анан үймө үй кыдырып сатчубуз. Натыйжада ошол тажрыйба мага көп жардам берди. Дал ошондо мен сатуу ишине такшалдым. Колго тийгендин баарын сата бериш керекпи? Кружканы алайлы. Байыркы заманда ойлоп табылган мыкты карападан жасалганын сатып алуучуга түшүндүрөсүң. Кара түсүн караңыз. Аны жылуулукту сактап турсун деп эле кара өңгө атайын боёшкон. Негизи эле бул кружка азыр акция менен арзан сатылууда. Бир нече күндөн кийин азыркыдан 10 эсе кымбат турат. Баса, сиздин коңшуларыңыз эбак мындан үчтү экөөнү өздөрүнө, бирөөнү Германиядагы тайкесине алышты. Акчабыз ашып ташкан убак. Университетке мен дагы 2 досум дээрлик келбейбиз. Таңкы тамакты түшкү жана кечки тамакты да кафеде ичебиз. Ал эми кечкисин бильярд ойнойбуз. Бирок анын баары тез эле соңуна чыкты. Соода токтоп калды. Мурункудай кызыгуубуз да жок. Окуудан айдалдык. Балдар, биз силердин сессияңарды бүтүрөбүз, бирок силердей сабакка келбес студенттердин кереги жок бизге деп түз эле айтышкан. Ошентип биз Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин алдындагы экономика жана менеджмент эл аралык институтуна которулдук. Ошол жактан чындап окууга кириштим. Акчаны туш келди чачпоо керектигин ошондо түшүндүм. Уюлдук компаниялардын биринин байланыш борборуна оператор болуп орноштум. Сиздей дымагы күч адамга анчалык ылайык иш эмес экен го. Ал компания ошол убакта рынокто багындырып, шаарда анын көчө жарнактары жайнай түшкөн. Дароо эле ала калды дейсизби? Болгон күчүм менен тырыштым. Акыры 4 ай дегенде барып такшалма жумушчудан адиске айландым. Абдан кызыккам. Ишке эс алууга чыкканда деле келе берчүмүн. Башка операторлордун кезметине да чыкчумун. Айына 30 000 сомго чейин тапчумун. Ишим жүрүшүп, улам кызматым жогорулай берди. Баса, дал ошол жактан бактымды таптым. Мына 10 жыл болду баш кошконубузга. 2 балабыз бар. Эмнеге чыгып кеттиңиз ал ишканадан? Бүт бөлүмдөн жалгыз мен кыскартылдым. Анда кызматкерлердин ишинин сапатын көзөмөлдөгөн бөлүмдө иштечү элем. Департаменттин жетекчилик кызматында документтеримди тапшыргам. Биринчи айлампадан оңой эле өтүп кеттим. Ал эми экинчисинде керектүү жака тааныш билиши бар киши менен таймашып калдым. Менимче ошол жетекчилик орунга аттанганым үчүн мени кыскартышты окшойт. Ошентсе да жашоомдогу ошол мезгил үчүн ыраазымын. Ири ишкана кандай иштеши керектигин көрдүм. Карьераңыз заматта кыйрагандай болгон тура. Ооба, ошондой эле болду. Бөлөк уюлдук компаниялардан орун табылган жок. Жашаш керек эле. Анан мага балдарга программалоону үйрөтүүнү сунуштап калышты. Университетте окурмандарымды эстедим. Университетте окугандарымды эстедим. Жөндөмүмдү бир аз такшалттым да мектеп ачууга кириштим. Башында эле туура эмес баштапмын. Кеңсе ижаралап, компьютер сатып алып, компания ачууга көп акча жумшап коюп турмун. Баары даяр, бирок кардар жок. Алгачкы 3 айда ижара акысын жөн эле төлөдүм. Дагы акча салыш керек болду. Машинамды саттым. Баса, ошол акчамды али күнчө чыгара албай жүрөм. Атамдын автоунаасын айдап жүрөм. Уят эле. Мектептен кийин университетке тапшырып эле үйрөнүп алса болот да, курс ачыштын кажети барбы?
Маалымат технологиялары жаатында биздеги билим берүү кескин түрдө өзгөрүүгө муктаж. Мектепте алалы информатика сабагында балдарга браузерди ачып же Word'то текст терүүнү үйрөтүп керегине? Алар аны ансыз деле билет эмеспи? Окуучуларга программалоо анчалык татаал эмес экенин көрсөтүү үчүн практикалык сабак өтүүгө эмнеге болбосун? Ишенип коюңуздар, мунун оорчулугу деле жок. Анан калса, азыр бул үчүн акысыз булактар толтура. Жогорку окуу жайларда айтсак, азыркы студенттерди деле бир топ жыл мурунку программалар менен окутушат. Программисттикти эң баштан окуп, аздыр көптүр акча табууга канча убакыт талап кылынат? Баары адамдын өзүнө жараша. Мен иштеп кеткен уюлдук компаниянын маркетинг бөлүмүндө көп жыл иштеген бир таанышым бар. Иштеп жүрүп эле курска барып, 7 айдан кийин IT тармагынан иш таап кетти. Жумуштан капилет кетип же ишинен чарчап кеткен киши үчүн бул эң жакшы вариант. Кыска эле мезгилде жаңы кесипти өздөштүрүүгө болот. Курска барыштын да кажети жок. Азыр YouTube каналында бул боюнча үйрөткөн видеолор жайнайт. Азыр кыргызстандык тиркеме жаратуучулар көбүнесе чет өлкөлүк ишканалардын буйртмаларын аткарышат. Биздин бизнесмендерге алардын кызматы кымбатпы? Андай маселе жок эмес. Чет жакта чындыгында алардын кызматы жогору бааланат. Өзүңүздөр ойлосоңуздар, маселен, Москванын бир жеринде арзыбаган тыйындай $300 Кыргызстанда бардык ишкерлер эле сайт үчүн сарттай албайт. Жакын аралыкта биз республикадагы бизнести автоматташтырууга багытталган долбоорду ишке киргизүүгө камынып турабыз. Башкача айтканда, кеп иш өндүрүшүн кагаздан компьютерге өткөрүү, кардарлар менен иш алып баруу тутуму жана башка ушул сыяктуу көп нерселер туурасында. Кыргызстанда абдан жакшы көрөм, боорукер, эр жүрөк жана шайыр калкыбыз бар. Алардын бош убактысы кененирээк болсо дейм. Адегенде өзүбүздүкүлөргө көмөктөшүп, андан соң чет өлкөгө иштесек болот.